Ош облусунун Кара Суу аймагына Матраимовдун үй бүлөсү жаңы мечит салууда. Бул тууралуу Тилек Матраимовдун билдиргенин жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Аталган мечит 4000 кишиге ылайыкташтырылган. Ал Ысмайыл Ата фондунун каржылыгы менен курулууда. Курулуш иштери аягына чыгып калган. Буга чейин мечиттин курулуп жаткан сүрөттөрү социалдык тармактарга жарыяланган. Кече саат 13:50 чамасында Ош облусунун Арабан районундагы Фергана каналына бир эркек адам менен бир аял түшүп кеткен. Азыркыга чейин табылбай жатканын ÖKMдин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда кече сууга чөккөн жарандарды издеген менен натыйжа чыккан эмес. Бүгүн дагы аларды издөө иштери уланып жатат. Аларды табууга жалпы 22 куткаруучу, 20 милиция тартылган. 13-14 июнь күндөрү Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда шаардагы коомдук тартипти көзөмөлдөп турган Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери милициянын майору шаардагы кафелердин биринен балта уурдаганы айтылууда. Милициянын балта уурдап жатканы кафедеги видео байкоого түшүп калган. Интернетке жарыяланган видеодон милициянын формасын кийген адамдын балтаны алып кийиминин жеңине салып чыгып кеткенин көрүүгө болот. Кафенин кожоюну райондук милицияга кайрылып, уурулук жасаган милиция кызматкерине чара көрүүнү суранган. Бирок алар жарандын кайрылуусун жоопсуз калтырышкан. Учурда аталган факты боюнча шаардык милиция териштирүү иштерин жүргүзүп жатканы айтылат. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев аны жоопко тартуу үчүн экс макамын алып салуу боюнча парламентте айтылган айыптоолорго жооп кайтарды. Жогорку кеңеш тарабынан менин дарегиме айтылган айыптоолор жеткен сандырактык, алардын укуктук негизи жок. Ойдон чыгарылган эмиштерге гана таянган жана учурдагы президенттин саясий атаандашты четтетүүгө болгон умтулуусунан гана келип чыккан. Жээнбеков менин оозумду жабуу үчүн ойдон чыгарылган айыптоолор боюнча мыйзамсыз соттоодон башка ыкма таппай турат. Бул максатта 1 жылдан ашуун эң эле ыплас ыкмалар, жеткен ыплас саясатчылар, ыплас ушактар пайдаланылып жатат. Бийлик тарабынан мени каралоо үчүн пайдаланылып жаткан депутаттардын кебете кешпирин кыргыз эли көрдү, өз баасын берди. Тилекке каршы мен жанымдагы адамдардан абдан адашкан экенмин. Мен эч качан жоопкерчиликтен корккон эмесмин жана Кыргыз Республикасынын президенти кызматында да ар бир чечимим үчүн жооп берүүгө даярмын. Бирок мага Жээнбековдор тарабынан таңууланып жаткан күнөөкөрдүн ролуна калп мени ушактарга эч качан макул болбойм. Койго окшоп мойнумду тосуп бербейм. Мен Кудай алдында акмын жана элимдин алдында акмын, деди Атамбаев.